ийгиликтин, чоң акчанын, кыялдагы жашоонун бир гана сыры бул ата энеңиздерди кабыл алуу. Сиздерге балким кандай тиешеси бар, күлкү сезилип, ой койчу-ай, ата энесин кабыл албай катышпай калгандар деле сонун жашап атпайбы деген нерселер болушу мүмкүн. Бирок чындыгында сиз ата энеңизди кабыл алуу менен бул жашоодо бонус топтойсуз. Бул Аллада эмне үчүн айтылат? Ата эне бейшененин таманында. Качан гана биз ата энебизди өзгөрткүбүз келип, оңдогубуз келип, алардын жашоосун, мурунку жашоосун талдап, антип жашабапсың, мынтип жашабапсыңар, баланча үйдө алып коюп өйтпөй элеңер, баланча окутуп коюп өйтпөй элеңер. Ушул сыяктуу миллион доомат. Андан кийин биз аларды кечке дооматыбызды айткандан кийин кетип койбойбуз, биз аларды бала кылабыз. Апа тура турчу, отура турчу, мен чечип койдум. Ата сенин койлооруңду өзүң эле мен эле билем, отура бер, мен чечип койдум. Ошентип отуруп алар эч нерсе чечпей бул жашоодо биздин балдарыбызга айланып калат экен да. Ошондуктан ата, эне ордунда, бала ордунда болуш керек. Алар биз Илон Маск болуп кетсек дагы, миллиардер болуп кетсек дагы, атабыз жөнөкөй чабан болсо дагы, биз ата бизди жаратпаса, биз ошол ийгилик болмок эмес. Ошондуктан биз ата энебизди толук кабыл алуу менен, кандай болбосун, ажырашуу, берип салды, таштап кетти, баланча күйөөгө чыкты, билбейм, эми турмуш ар кандай болот. Сиз канчалык өз ата энеңиздин жашоосун кабыл албасаңыз, ошол жашоо сиздин жашооңузга кайра кайталанат. Кайра сиз ошолордун жашоосун Кудай бизди ушинтип мына ошондойду көр, анан ошондо сен ата энеңди түшүнөсүң, дегидей болосуң деген келет. Ошондуктан ата энебизди кабыл алуу менен биз бул жашоодо сонун бонус топтойбуз. Ийгилик, акча, кыялыбыздагы жашоо, саякаттар эмне гана жок. Тек гана бир нерсе, ата тектин күчүн алуу, аларга кандай болсо дагы аларга сыйынып, ушунчалык жүрөгүбүз менен аларга ыраазычылык билдирип кабыл алуу. Ошондуктан ата тек программаларын иштөө сөзсүз түрдө керек. Эгер сизге ушул маалымат баягы пайдалуу болсо, менин баракчама катталууну унутпаңыздар.